10 жыл бою эскилиги эчак жеткен имаратты башпаан эктешкен Ырыскүл Табалдиеванын жана классташтарынын учур талабына шайкеш заманбап мектепти аяктасак деген кыялдары жакын арада орундалчудан. Анткени жыл жаңырары менен алар окушкан Жумгал районундагы Мидин Алыбаев атындагы 3 кабаттуу билим уясын толук оңдоп түзөлөрдөн өткөрүү жумуштары башталган. Өзүбүз мектебибиздин эскирип калганына байланыштуу аргасыздан Таттыбүй Турсунбаева атындагы мектепке келип окуп жүрөбүз. Мисалы Таттыбүй Турсунбаева деле быйыл эле бүттү. Ага чейин Мидин Алыбаевде окуп жүрүшкөн да. Азыр биз аларга келип калдык. Капитал биздики жакшылап капиталдык ремонттон өтсө, заманбап болсо, анын окуганга балдардын баардыгы эле кубанычта болот деген ойдомун. Капиталдык ремонттун бүтүшүн 365 окуучу чыдамсына күткөн аталган билим очогун акыркы мыгына чейин жаңыртууга мамлекет казынасынан 85 миллион сом чегерилген. Ушул сумманы өздөштүрүү милдети жүктөлгөн НЮАСКа жоопкерчилиги чектелген коомдун куруучуларынын айтымдарында иш чыдыры башталган. Курулуш материалдарын ташып келүүдө үзгүлтүктөр жок. Срок сентябрьгече деп атат, ошону Кудай буйрса, финанс жагынан задержка болбаса, Кудай буйрса тапшырабыз. Азыр крышаны почти 80% уже крышасын бүттүк. Мына ичинде демонтаж кетип атат, штукатурка кетип атат. Азыр заманбап штукатурка, баягы гипсовый штукатурка кетип атат. Баягы жаңы технология аппараттар менен иштеп атабыз. Чынында эле жергиликтүүлөрдүн пикирлеринде азырынча куруучулардын аракеттери купулга толоорлук. Куруучулардын ишине аябай жакшы баа берип атам. Себеп дегенде ошо январдын 13-үндө келишкен. Бир да жолу иш токтогон жок. Керектүү материалдар убагында түшүп атат, иш жүрүп атат. Буйрса сентябрга бүтүп калабы деп үмүттөнүп атабыз. Ушундай эле иштер Нарын шаарындагы Үсөн Асанов атындагы жатак мектебинде да өкүм сүргөн. Өткөн кылымдын 60-жылдарынан бери калк кызматындагы бул объектиге республика бюджетинен 52 миллион 559 миң сом бөлүнгөн. Бүгүнкү жатаканасынын чатыры толугу менен жаңыртылды. Эске салсак, учурда өзүдө коңшу Мидин Алыбаевдин орто мектептин 365 окуучусун батырган Таттыбүй Турсунбаев атындагы билим уясында мындан 1 жыл мурун капиталдык оңдоп түзөө жумуштары аяктаган. Бирок андагы жумуштар дээрлик 3 жылга созулгандыктан аталган билим очогунун окшары ар кайсы жерге көчүп конуп окууга аргасыз болушкан. Ушундан улам ага коңшу Мидин Алыбаев атындагы орто мектептеги ушундай кейиштүү тагдырга кабылып калбайбы деген бүдөмгө тынчтык бербейт. Ошондой эле түп тамырынан бери жаңыртуу аракеттери кыш ызгарында башталган Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын имараты алийче аяктабай, жергиликтүү аткаминерлер же үйдө эмес, же чүйдө эмес. Бөлекбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал району.